Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан физика предмети боюнча 8 класстар үчүн видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы токтун жумушу жана кубаттуулугу деп аталат. Балдар, бүгүнкү сабактын жүрүшүндө токтун жумушу жана кубаттуулугу түшүнүктөрү менен таанышасыңар. Токтун жумушу менен кубаттуулугунун ортосундагы байланышты түшүнөсүңөр. Токтун жумушунун жана кубаттуулугунун бирдиктерин салыштырасыңар жана практикалык маанисин билесиңер. Балдар, электр тогунун жумушу деген түшүнүктөн мурда биз механикалык жумуш деген түшүнүктү эсибизге салып алалы. 7 класста силер механикалык жумуш деген түшүнүктү өткөнсүңөр. Анда механикалык жумуш деп нерсеге аракет эткен күчтүн таасири астында нерсенин бир орундан экинчи орунга жылуу процессин айтканбыз. Ал механикалык жумуштун теңдемеси А барабар F көбөйтүлгөн S теңдемеси менен туюндурулган. Бирдиги 1 джоуль барабар 1 ньютон көбөйтүлгөн метр деп кабыл алганбыз. Ал эми бүгүнкү электр тогунун жумушунда биз алгач электр тогу жөнүндө дагы бир аз маалыматты эсибизге сала алалы. Электр тогу деп эмнени айтабыз? Кана балдар эстеп көргүлөчү. Эстедиңер болуш керек. Электр тогу деп өткөргүчтөгү заряддалган бөлүкчөлөрдүн иреттелген кыймылын айтканбыз. Демек, өткөргүчтөгү заряддалган бөлүкчөлөр иреттүү кыймылга келгенде электр тогу пайда болгон. Демек, анда электр тогунун жумушу мына ошол чынжырдын учтарындагы чыңалуунун уунун заряддын чоңдугуна болгон көбөйтүндүсү, заряддын чоңдугун Q менен белгилегенбиз. Мына ушул эки чоңдуктун көбөйтүндүсү электр тогунун жумушуна барабар болот. Анда формуладан көрүп тургандай А барабар U көбөйтүлгөн Q деген теңдемени алып алдык. Мындан балдар I деген токтун күчү Q бөлүнгөн T формуласына барабар болгон. Ушул формуладан эгерде биз Q чоңдугун же заряддын чоңдугун таап ала турган болсок, Q барабар I көбөйтүлгөн T туюнтмасы келип чыгат. Бул туюнтманы барабардыктын сол жагындагы I көбөйтүлгөн, оң жагындагы I көбөйтүлгөн T'ны биринчи туюнтмага алып келсек, А барабар U көбөйтүлгөн Q'нун ордуна I T чоңдуктарын койсок, анда бизге А барабар U көбөйтүлгөн I көбөйтүлгөн T теңдемеси келип чыгат. Анда биздин биринчи айткан эрежебиз бир аз өзгөрүп башкача эреже келип чыгат экен. Анда электр тогунун жумушу, чынжырдын бөлүгүндөгү электр тогунун жумушу бул ошол бөлүктүн учтарындагы чыңалууну ток күчүнө жана убакытка көбөйткөнгө барабар деген эреже келип чыкты. Демек, балдар, электр тогунун жумушу электр энергиясынын башка энергиянын түрлөрүнө айлануу ченин көрсөтөт деп айтсак дагы болот экен. Демек, А барабар U көбөйтүлгөн I көбөйтүлгөн T деген туюнтма менен туюндуруп алат экенбиз. Анда эмесе ушул туюнтмадан көрүп тургандай силер электр тогунун жумушунун бирдигин таба турган болсок, анда 1 джоуль барабар 1 вольт көбөйтүлгөн 1 ампер көбөйтүлгөн секунда деген бирдик менен туюндурулат. 1 джоуль бул механикалык жумуштун дагы бирдигин өлчөгөнбүз. Ал эми электр тогунун жумушун дагы 1 джоуль менен туюндуруп алат экенбиз. Балдар, биз ушул электр тогунун жумушунун сан маанисин, жумушун эсептеп алуу үчүн бизге ток күчү же болбосо амперметр, вольтметр, ачкыч, саат, ток булагы керектелет экен. Мына ушул куралдарды бириктирип, токтун жумушун эсептеп алсак болот экен. Бирок бул практикада бизге ыңгайсыздык жараткандыктан биз электр тогунун жумушун башка курал менен өлчөп алат экенбиз. Ал курал, балдар, электр эсептегичтери деп аталат экен. Бул электр эсептегичтерин силер күнүмдүк эле ар бир үйдө колдонуп турган электр эсептегич деп түшүнгүлө. Күндөлүк турмушта электр тогунун жумушун өлчөөчү куралдар булар электр эсептегичтер же өлчөгүчтөр деп аталат экен.
Электр эсептегичтер биздин үйлөрүбүздүн дубалдарында ар бир үйдө илинип турганын көрөсүңөр. Мына ушул электр эсептегичтер аркылуу биз электр тогунун жумушунун чоңдугун эсептеп алат экенбиз. Бирок электр тогунун жумушун биз джоуль бирдик менен эсептей албай калат экенбиз электр эсептегичтеринде. Ошондуктан биз электр эсептегичинин бирдиги катары башка бирдикти колдонобуз. Ал бирдикти азыр биз кийинки теманын аягында кийинчерээк кайрадан кайрылабыз балдар. Демек биз бүгүн электр тогунун жумушу деген түшүнүк менен тааныштык. Электр тогунун жумушунун формуласы А барабар У көбөйтүлгөн И болот экен балдар. Анда силер могу суроого жооп бергилечи. Төмөнкүлөрдөн токтун жумушунун теңдемесин көрсөткүлө дейт. Анда биринчи А сурообузда П барабар У көбөйтүлгөн И, Б А барабар У И Т, С N барабар А бөлүнгөн Т, Д барабар Д И барабар Q бөлүнгөн Т. Демек туура таптыңар деп ойлойм. Туура жообубуз А барабар У көбөйтүлгөн И көбөйтүлгөн Т формуласы. Бул электр тогунун жумушунун формуласы же теңдемеси. Эми балдар биз электр тогунун кубаттуулугу деген темага токтололу же түшүнүккө токтололу. Электр тогунун кубаттуулугу дегенден мурда биз жалпы эле механикада токтолуп кеткен кубаттуулук деген түшүнүккө токтолуп кетели. Кубаттуулук деп эмнени айтабыз? Кубаттуулук деп убакыт бирдиги ичиндеги аткарылган жумушту айтабыз. Демек, механикадагы кубаттуулуктун формуласы же теңдемеси N барабар А бөлүнгөн Т экенин билесиңер. Механикада кубаттуулуктун белгилениши N тамгасы менен белгиленсе, ал эми электр тогунун кубаттуулугун биз П тамгасы менен белгилейт экенбиз. Анда П барабар А бөлүнгөн Т деген формула келип чыгат экен. Мындан балдар, эгерде биз электр тогунун жумушунун формуласын ала турган болсок, анда А барабар У көбөйтүлгөн И көбөйтүлгөн Т формуласын эсиңерге келтиргиле. Демек, ушул жерден балдар, биз электр тогунун кубаттуулугунун формуласындагы П барабар А бөлүнгөн Т'дагы А жумуштун ордуна У И Т теңдеменин оң жагындагы мүчөлөрдү алып барып койсок, анда электр тогунун кубаттуулугунун формуласы П барабар У көбөйтүлгөн И Т бөлүнгөн Т болуп өзгөрүп калат экен. Ушул жерден T'ларыбыз бөлчөктүн алымындагы жана бөлүмүндөгү T'лар кыскарып кетсе, анда бизге П барабар У көбөйтүлгөн И деген теңдеме келип чыгат. Демек балдар, бул теңдеме электр тогунун кубаттуулугунун формуласы же теңдемеси болуп эсептелинет экен. Анда формуладан электр тогунун кубаттуулугу бул өткөргүчтөгү чыңалууну ток күчүнө көбөйткөнгө барабар деген эрежени чыгарып алсак болот экен. Анда электр тогунун кубаттуулугунун бирдиги 1 ватт барабар 1 вольт көбөйтүлгөн амперге барабар. 1 вольт көбөйтүлгөн ампер бул формуладан көрүнүп турат. Ватт бирдиги бул механикада дагы колдонулган, ал эми электр тогунда дагы электр тогун кубаттуулугу ватт менен эсептелинет экен. Биз электр тогунун кубаттуулугун ватт-метр деген курал менен өлчөп алсак болот. Ваттан сырткары электр тогунун кубаттуулугун эселенген бирдиктерин дагы практикада колдонот экенбиз. 1 гектаватт, 1 киловатт, 1 мегаватт деген бирдиктери колдонулат. 1 гектаваттыбыз 100 ваттка, 1 киловатт бул 1000 ваттка, ал эми 1 мегаватт бул миллион ваттка барабар экендигин силер билесиңер. Анда кубаттуулуктун бирдиги негизинде жумуштун практикада көп колдонуучу бирдигин карап көрөлү. Балдар, биз жана силерге айтып кеткендей, жумуштун бирдигин джоуль менен практикада колдоно албайт экенбиз. Ошондуктан биз практикада жумуштун бирдигин колдонуучу бирдикти кайрадан карап эсиңерге салабыз азыр. Мына
Анчын формула P барабар A бөлүнгөн T формуласын эстейбиз. Мындан жумушту таба турган болсок, анда A барабар P көбөйтүлгөн T. Демек, ушул формуладан биз электр тогунун жумушунун бирдигин таба алат экенбиз. Анда жумуштун бирдиги ватт көбөйтүлгөн секунда болуп эсептелинет экен. Биз практикада балдар джоуль бирдиги эмес, электр тогунун жумушунун бирдигин ватт көбөйтүлгөн секунда менен өлчөйт экенбиз. Бирок балдар, ватт көбөйтүлгөн секунда абдан кичине бирдик болгондуктан биз бул бирдикти колдонуу абдан ыңгайсыз экендигин билет экенбиз. Же болбосо, мына силер үйлөрүңөрдө электр тогунун жумушун эсептеп атканда электр тогу айлап, күндөп жумшалгандыктан, коромчу болгондуктан биз ватт секунда бирдик менен эсептегенде абдан көп сандар чыгып кеткендиктен биз ал сандарды азайтыш үчүн практикада киловатт көбөйтүлгөн саат бирдикти пайдаланат экенбиз. Бирок ошого карабастан джоуль бирдик менен ватт саат же ватт секунда бирдиктеринин ортосундагы байланышты колдонуп биз маселе иштегенде джоуль бирдикти дагы пайдаланат экенбиз. Анда 1 ватт секунда бирдигинде 1 джоуль бирдик бар экен. Ал эми 1 ватт саат бирдикте 3600 джоуль болсо, 1 киловатт саат бирдикте 3.600.000 джоуль бирдик бар экен. Күнүмдүк тириликте колдонуучу электр эсептегичинин иштөө принцибин карайлы. Электр энергиясын эсептегичтин негизги максаты коротулган энергиянын санын так эсептөө. Эсептегичтин ичинде алюминий диск орнотулган. Диск ар бир жолу толук айланганда 4 минута ичинде 100 ваттык лампага керектелген электр энергиясын эсептейт. Алюминий диск циферблаттын көрсөтүүлөрүн шашпай алмаштыруучу шестеренкалар менен байланышкан шпинделге кошулган. Дисктин үстүндө жана астында жез оромолору жайгашкан. Электр тогу эсептегичке 2 зым аркылуу келип, жез оромолорго берилет. Мында ток өз багытын секундасына 220 жолу өзгөртөт. Мындай ток өзгөрмөлүү ток деп аталат. Электромагниттик индукция кубулушунун негизинде өзгөрмөлүү токтун айланасында өзгөрмөлүү электр талаасы пайда болот. Мына ошол өзгөрмөлүү электр талаасынын натыйжасында алюминий дискинде дагы электр тогу пайда болот. Бул алюминий дискинде пайда болгон электр тогу балдар өзгөрмөлүү электр тогу деп аталат. Демек, алюминий дискинде өзгөрмөлүү ток пайда болгондуктан алюминий дисктин айланасында дагы өзгөрмөлүү электромагниттик талаа пайда боло тургандыгы электромагнетизм кубулушунда белгилүү. Мына ушул пайда болгон алюминий дискинин айланасындагы электромагниттик талаанын жана эки оромонун айланасында пайда болгон электромагниттик талааларынын өз ара аракеттеринин натыйжасында бизге абдан сонун кубулуш пайда болот экен. Бул электромагниттик талаалардын негизинде алюминий диски айланууга дуушар болот экен. Мына ушул дисктин айлануу ылдамдыгы коротулган энергиянын санына пропорциялаш болот. Бул дегенибиз канчалык энергия көп коротулса, анда диск ошончо тез айланат. Диск шпинделди кош айландырат. Шпиндел шестеркаларды айландырат. Шестеркалардын натыйжасында циферблаттар алмашып турат. Натыйжада биз циферблаттардан ар бир коротулган энергиянын санын киловатт менен так эсептеп алсак болот экен. Балдар, мына силер ушул электр эсептегичтеринин иштөө принциби менен таанышып алдыңар. Демек, биз ушул электр эсептегичин колдонуп, күндүлүк турмушта пайдаланылып аткан электр энергиясын эсептеп, анан мамлекетке кандайдыр бир акчаларды эсептеген үчүн акчаларды төгүп турат экенбиз. Үйлөрүбүздө эми бир айда колдонулган электр энергиясы үчүн канча акча төлөй тургандыгын көрөлү. Балдар,
Үйлөрүбүздө бир айда колдонулган электр энергиясы үчүн канча акча төлөй тургандыгын эми эсептеп көрөлү. Ал үчүн эсептегичтеги айдын башындагы эсептегичтин көрсөтүүсүн жана айдын аягындагы эсептегичтин көрсөтүүсүн билип алышыбыз керек. Мына ушул айдын башындагы эсептегичтин көрсөтүүсүнөн айдын аягындагы эсептегичтин көрсөтүүсүн кемитебиз. Мисалга, айдын башындагы эсептегичтин көрсөтүүсү 16094 киловатт саат болсун, айдын аягындагы эсептегичтин көрсөтүүсү 16383 киловатт. Эми 16383 киловатт сааттан 16094 киловатт саатты кемитсек, 289 киловатт саат калды. Мына ошол 289 киловатт саатты 71 тыйынга көбөйтөбүз. Башкача айтканда, 1 киловатт саат үчүн 71 тыйын төлөйбүз дей турган болсок, анда 205 сом 19 тыйын натыйжа келип чыгат экен. Демек, биз бир айда жаккан электр энергиясынын аткарган жумушу үчүн мамлекетке 205 сом 19 тыйын төлөйбүз дегенди түшүндүрөт. Демек, балдар, бүгүнкү сабакта силер электр тогунун жумушу жана электр тогунун кубаттуулугу деген түшүнүктөр менен таанышып алдыңар. Анда эмесе мен силерге суроо берейин. Кубаттуулукту эмнени айтат экенбиз? Кубаттуулук деп өткөргүчтөгү заряддалган бөлүкчөлөрдүн багытталган кыймылын, өткөргүчтөгү ток күчүнүн анын каршылыгына тескери пропорциялаш экендигин, убакыт бирди ичинде аткарылган жумушту же чынжырдын учтарындагы чыңалууну ток күчүнө жана убакытка болгон көбөйтүүсүнө барабар болгон чоңдукту айтабыз. Демек, силер туура таптыңар деп ойлойм. С варианты бизде туура. Убакыт бирдиги ичиндеги аткарылган жумуш. Демек, балдар, бүгүнкү сабагыбызды ушу менен жыйынтыктайлы. Бүгүн силер сабакта токтун жумушу жана кубаттуулугу деген түшүнүктү билдиңер. Токтун жумушунун жана кубаттуулугунун теңдемелери жана бирдиктери менен тааныштыңар. Токтун жумушу жана кубаттуулугунун практикалык маанисин түшүндүңөр. Анда эмесе, балдар, ушуну менен эмдиги сабактан көрүшкөнгө чейин саламатта болгула. Силер ар бириңер өзүңөрдүн үйүңөрдөгү бир айлык эсептегичтер көрсөткөн электр энергиясынын жумушун тапканды үйрөнүп келесиңер деп ойлойм. Саламатта калгыла, балдар.